Арбаңыздар, бүгүнкү окуубузда илим изилдөөнүн этикасы жөнүндө сөз кылабыз. Эмне үчүн илим изилдөөдө этика маселеси маанилүү? Анткени чынчыл, жоопкерчиликтүү жана ачык айкын жазылган илим иштери гана коомго ишенимдүү жана пайдалуу маалыматты бере алат. Илимде этикалык принциптерди сактоо илимдин беделин жана натыйжалуулугун камсыз кылат. Этиканын негизги түшүнүгү. Этика бул туура жана туура эмес жүрүм-турумду айырмалаган принциптердин системасы. Ал адамдардын ортосундагы мамилени, коомдогу жүрүм-турумду жөнгө салат. Ал эми илимде чынчылдык, адилеттүүлүк жана жоопкерчилик менен иш алып барууну билдирет. Илимий изилдөөдөгү негизги этикалык принциптерди санап өтөлү. Биринчиси чындыкка шайкештик. Изилдөө жүргүзүүдө реалдуу маалыматтар жана ыкмаларга таянуу зарыл. Автордук тактык. Мындай изилдөөгө катышпаган адамдарды автор катары кошууга болбойт. Адабиятка шилтеме берүү. Колдонулган ар бир булак так көрсөтүлүүсү зарыл. Бул интеллектуалдык чынчылдыктын белгиси. Илимде тилекке каршы алдамчылык да кездешет. Бул алдамчылык азыр плагиат системасы менен текшерилет. Анан этиканы бузган жүрүм-турум аягында илимге чоң зыян келтирери белгилүү да. Көп кездешкен алдамчылык көрүнүштөрдү санап өтөлү. Изилдөө жүргүзбөй туруп жыйынтык ойлоп табуу, маалыматты атайлап өзгөртүү же бурмалоо, башка автордун эмгегин уруксатсыз колдонуу жана шилтеме бербей коюу, изилдөөгө салым кошпогон адамдарды автор катары көрсөтүү же тескерисинче изилдөөгө салым кошкон, биргеликте изилдеген авторлорду эмгекти көрсөтпөй коюу. Плагиат жөнүндө сөз кылдык. Плагиат деген эмне? Плагиат бул башка бирөөнүн эмгегин, идеяларын, анан текстин уруксатсыз колдонуу. Бул илимий уурулук болуп эсептелет. Плагиаттын негизги себептери маалыматтын жетишсиздиги, убакыттын туура колдонулбагандыгы же убакытты туура бөлө албоо десек да болот. Шилтеме берүү эрежелерин билбөө, жазуу көндүмдөрүнүн жоктугу, башкача айтканда текст түзө албоо, илимге ыкшоо мамиле жасоо, эң жаман мүнөз жалпоолук. Плагиатты аныктоо ыкмалары жана куралдары. Плагиатты аныктоо үчүн атайын программалык куралдар бар. Алар тексттеги окшоштуктарды жана шилтеме берилбеген цитаталарды таап чыгат. Бул плагиат текшерүү системалары дүйнө жүзүндөгү университеттер жана колледждер кеңири колдонгон плагиат текшерүү системалары болуп эсептелет. Авторлор, изилдөөчүлөр жана илимий журналдар үчүн өзүнчө чыгарганда куралдар бар. Анан онлайн курал, интернеттеги жалпыга жеткиликтүү булактар менен салыштырып текшерген атайын куралдар да бар. Колдонууга оңой, арзан же акысыз версиялары бар. Студенттерге арналган версиясы. Студенттер өз ишин жиберерден мурун өз алдынча текшерүүдөн өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бере турган атайын куралдар бар. Ошондой эле пайдалануу жеңил, грамматикалык каталарды да таба алган атайын системалар бар. Плагиатты аныктоочу куралдар бул тексттин оригиналдуулугун текшерүүдө өтө маанилүү инструменттер болуп эсептелет. Изилдөө жүргүзүп жатканда же макала даярдоодо бул куралдардан кеминде бирөөсүн колдонуу этиканын бир бөлүгү деп айта алабыз. Плагиаттын алдын алуу үчүн колдонулган булакка так шилтеме берүү, өз сөзү менен түшүндүрүү, туура жазуу көндүмдөрүнүн өнүктүрүлүүсү зарыл. Автордук укуктар жана коргоо маселесине кайрылалы. Автордук укук деген бул автордун өз эмгегин пайдалануу жана коргоо укугу. Кыргызстанда бул укукту Кыргыз патент расмий түрдө каттайт. Каттоо менен автордун укугун юридикалык жактан
бекемдейт жана талаш тартыштардан сактайт, авторду мыйзам алдында коргойт. Жыйынтык катары илимий этика бул изилдөөнүн сапаты жана ишенимдүүлүгү үчүн өтө маанилүү. Ар бир изилдөөчү чынчыл, адилеттүү жана жоопкер болууга тийиш. Ошондо гана изилдөө иштери коом үчүн пайдалуу болот. Изилдөө ишиңиздерде ийгилик каалайм. Эсен калыңыздар.